Сөз Нұржигит Қадыровичке беріледі. Урматтуу министр, ассаламу алейкум. Саламатсыздар. Азыркы программанын аталышы толук кандай болот документтен? Мен бияка мыйзам деп келип калыптырмын. Ошон үчүн программа негизи бар. Аталышы толук аталышы кандай? Бир сөз менен айтканда чет өлкөдөгү мекендештерибизди колдоо программасы бар, туурабы? Бар. Менин программадагы концепциясы, мазмуну, сөздөрү кызыктырбайт. Мени кызыктырганы, ошол программаны жүзөгө асырганга канча бюджеттен каражат каралган, ошол кызыктуу болуп атат да. Бюджеттен каражат каралганбы же жөн эле жакшынакай сөздөрдүн жыйындысыбы? Буга чейин каралган эмес. Жок болчу. Ушу мен бирдекен айтайын да, мен мамлекет кызматта көп иштегем, көп программалар жазганбыз. Эсиңизде болсо, 2014 жылдагы мамлекеттик тил өнүктүрүү боюнча программаны биз даярдап чыкканбыз. Бирок 479 миллион сом бөлдүргөнбүз. Ошол да жетпей калган. Каражаты жок болсо программаны даярдабай эле коюңуздар. Эч ким аткарбайт, эч ким кылбайт, эч кимге кызыктак эмес. Болгону кишинин убактысын алат, көздүн майын кетирет. Мен эмнеге айтып атам? Анткени мен министр болуп жүргөн мезгилде атайын Өзбекстандан бир мекендешибиз кайрылды. Ошончодон негедир мага келиптир. Алы Токонбаевдин мынча китеби, Түгөлбай Сыдыкбековдун мынча китеби, Манас Яповдун мынча, Токтогул Сатылгановдун мынча, Жеңи жоктон мынча деп айтты. Мен ал жакка чалып, бул жакка чалып, тиге жалдырап атып, бир тыйын таба алган жокмун. Ач калган, кеч калган студенттер бар, бир адамдан бир китеп деп жүргөн. Ошолорго кайрылсам, ошолор ар кимден сурап жүрүп китеп топтоп берди. Бирок ошондо дагы тигил китептердин баарын топтой алган жокпуз. Мен кечээ Өзбекстанга бардым. Менимче бир 40тын тегеринде кыргыз мектептер бар экен. Ошол жактарга китептерди жөнөтүш керек, жардам бериш керек. Анткени маданияты, тилди сактоо деген ошол. Өзбек өкмөтүнө чоң рахмат. Сонун шарттар түзүп бериптир. Ушул жактарды аябай жакшылап карап чыгыңыздарчы, каражатынан бери. Эми китепти биз бербесек эмне, Кытай береби же Америка береби? Ушул боюнча оюңуз кандай? Бул сиз абдан туура айттыңыз. Бул керектүү, абдан керектүү нерсе. Биз да ушунун үстүндө иштейли. Бюджетти мына биз бекитебиз. Биз мисалы Кытайдагы кыргыздар бизди чоң кыргыз деп коет экен. Бардыгынын таянганы, медер тутканы бизбиз. Кадимгидей тилек кылат экен, биз эмне болсо ошо бололу, чоң кыргыз аман болсун деп. Маданиятты үйрөнгүн келсе Кытайда кыргыздарга бар, маданиятты үйрөнгүн келсе Тажикстанда кыргыздарга бар, Өзбекстанда кыргыздарга бар. Тил үйрөнгүн келсе, биздин түпкү наркты билгин келсе, алар айтып атпайбы, силерге барганда башка өлкөгө баргандай болобуз, анткени тилди, маданиятты өзүңөр сыйлабай калпсыңар депчи. Ушул нерсени эске алып койсоңуздар, бул биринчиси. Экинчиси 203 дедиңизби? Диаспоралар. 203 диаспора. Мисалы ошо диаспораларда мектептер бар, же болсо кыргыз мектептер Тажикстанда, ошо эле Өзбекстанда болсо, биздин мугалимдерди жөнөктүү практикасы барбы? Мына биз Госдуманын депутаттары менен жолугуп келдик. Совет Федерациянын депутаттары менен жолугуп келдик. Матвиенко айым өз сыймыктанып айтты. Биз жер-жерлерге орус мугалимдерин жөнөтүп атабыз. Бир жагы тажрыйба алат экен, бир жагы орус маданиятын таркатат экен, абдан жакшы практика экен деп. Бизде ошондой мүмкүнчүлүк барбы, ошондой жол каралганбы? Ушуга чейин кандай бир атайын мугалимдерди биз жиберген эмеспиз. Бирок мен түшүндүм. Керек. Булардын бардыгы ким протокол түзүп атат? Киргизип койгулачы, бул айыптан керек нерсе. Мен жазып алдым. Мына биздин Чолпон айым абдан туура айтты. Тил, маданият сактабаса, ал эл жок болот. Чегараны ачып эле кой деп атылат да. Мен ушуну айтып атам. Үчүнчү маселе. Бизге көп кайрылып атат. Мисалы, ал жака барат. Алар ал жака регистрацияга тура албай калат экен. Балдарын жергиликтүү мектеп албайт. Төлөп окутайын десе каражаты жок, жандарын бага албай жүрөт, абдан кымбат, билесиздер. Ошого Кыргызстандан онлайн мектеп ачып берсеңер, балдарыбыз бул жакта жүрүп да кыргыз бойдон калат эле, маданиятыбызды билет эле, илим билимибизди өздөштүрөт эле деген бир сунушту мен мурда да айттым эле. Ошону бир киргизип туруп, өзүңүз тажрыйбалуу адамсыз. Өзүңүз түртүңүзчү, мурдагы бир министр кетип калган. Ага бул маселе айтылган болчу. Bundan ары ушул маселени мен сизден сурайын. Макулсузбу, келиштикпи? Макулмун. Онлайн мектептер сөзсүз керек, 21-чи жылдамыз. Анан дагы бир суроо калды, эсиме келсе берейин. Кече Тажикстанды кыргыздар мага кайрылды. Азыр Тажикстандан келген жарандарды, алар да диаспора, алар дагы чет өлкөдөгү биздин мекендештер.
Тажик жарандардын Кыргызстанга келишине аз чектөөлөр киргизилген билесиз. Кайсыл транспорт менен болбосун, мейли аба мененби, жол мененби, темир жол мененби. Бирок үчүнчү өлкөлөрдөн учуп келгендер бар экен. Тажикстандык кыргыздар, Туркиядан, Россиядан. Бирок ошол эрежеден улам кире албай кайра кетип атыптыр. Бул мекендештерди колдоо эмес, кордоо болуп атпайбы? Буга кандай чара көрөсүздөр? Мен мындай факты бул үчүн уккан эмесмин, бирок мен берки органдар менен сүйлөшүп көрөйүн. Сүйлөшүп туруп, ошондойлор болсо, орусча исключение деп коет. Кыргызча кандай болот? Адахим Самбаевич. Кыргыз этникалык кыргыздарга исключение болсо керек да, туурабы? Өзгөчө бир мамиле болсо керек. Өзгөчө мамиле болсо керек. Анан бүт Тажикстандын жарандарына болгон мамиле, аларга киргизилген чектөөлөр, ал жактагы Мургапта бүт эле кыргыздар билесиз. Ошол жактагы кыргыздарга анын таасир тийбеш керек, аларга бөлөкчө бир мамиле болсо керек. Ошону колго алыңызчы, мен сизден кийин сурап алайын. Бир жуманын ичинде мага жооп берип коюңузчу, чара көрүп туруп, Макул. Рахмат. Рахмат.